Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин бөгөт чарасын кароону 13-июлга жылдырды. Буга айыпталуучунун адвокаттарынын процессти жылдырып туруу жөнүндөгү арызы себеп болду. Улуттук коопсуздук комитети Салиевди 16-июнда камаган жана ага мыйзамсыз баюу беренеси менен айып койгон. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Райондук сот Салиевди 16-августка чейин тергөө абагында калтырган. УКМК Салиев Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда кызмат абалынан пайдаланып, соттордун ишине активдүү кийлигишкени, расмий кирешесине дал келбеген мүлктү сатып алганы аныкталганын маалымдаган. Ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2017-жылдын аягынан 2020-жылдагы октябрь окуяларына чейин иштеген. Бул кызматта турганда анын дарегине бийликтеги таасирдүү адамга айланды, сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген сын доомат айтылган. Фергана шаарында Кыргыз Республикасынын, Тажикстан Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз Республикасынын, Тажикстан Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик чек араларынын бириккен чекиттеринин жайгашуусу боюнча сунуштар менен алмашты. Белгилей кетсек, жолугушуу достук жана өз ара түшүнүү маанайда өттү. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Өкмөттүк делегациялардын кезектеги жолугушуусу Кыргыз Республикасынын аймагында өтөт. Бүгүн 5-июлда 31-майдан бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды жалгыз пикетке чыкты. Жогорку кеңештин имаратынын алдында ал колуна Орхан Инанды табылабы деген суроо жазылган плакатты көтөрүп турду. Ал буга чейин президент Садыр Жапаровго 3 ирет видео кайрылуу жасап күйөөсүн таап берүүнү суранган. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги туркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече рет акцияга чыгышты. Ош шаары жана Ош облусунда мунай заттарын сатуу тартибин бузгандыгы үчүн 6 май куюучу жайга 210 000 сом айып салынды. Бул тууралуу салык кызматынан билдиришти. Текшерүүнүн жүрүшүндө МПА Ош Ойл Кыргызстан, Россия нефть, Кыргыз мунай, Памир Алай май куюучу жайлары сатылуучу товардын кодун онлайн режимде салык кызматына беришпегени аныкталып, аларга айып салынган. Эскерте кетсек, май куюучу жайлар 2020-жылдын 1-июлунан тарта смарт салым салык жол жоболорун фискалдаштыруу долбоорунун алкагында башкаруунун автоматташтырылган системасын жана сатылган күйүүчү май тууралуу маалыматты көзөмөл кассалык чекте басып чыгаруу функциясы бар ККМди колдонууга тийиш. Ошондой эле ал маалыматтарды салык органына онлайн режимде берип туруулары зарыл. Май куюучу жайларда мунайзат сатуу тартибин бузган үчүн жеке ишкерлерге 12,5 миң сом, юридикалык жактарга 35 000 сом айып пул каралган. Ушул аптанын аягына чейин Кыргызстанга Кытайдан 1,2 миллион доза Sinopharm вакцинасы алынып келинет. Бул туурасында министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин Кыргыз өкмөтү Кытайдан 1 миллион доза Sinopharm сатып алганы жана анын атайын чартердик каттам менен жеткирилерин айткан. Ушул эле борт менен Кытай тарабынан акысыз негизде берилген 150 000 доза вакцина дагы алып келинери күтүлүүдө. Карышкыр чөө аткандарга сыйакы көбөйөт. Жогорку кеңештин депутаты Бейшеналы Нурдинов парламент радиосуна курган маегинде билдирди. Анын айтымында айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги токтом долбоорун министрлер кабинетине жөнөттү. Азыр карышкыр атып алгандарга 6 000, чөөнү жок кылгандарга 2 000 сом сыйакы берилет. Азыр ушул сумманы жогорулатуу талабы коюлууда. Токтом долбооруна ылайык карышкыр аткандарга каралган сыйакы 10 000, чөөлөргө 5 000, бөлтүрүктөргө 2,5 миң сом төлөнөт. Терилери мергенчилерде калат. Расмий маалыматка ылайык былтыр карышкырдын мал келге зыяны 28 миллион сомду түзгөн. Кыргызстанда 2020-жылы 380ден ашык карышкыр, 20дай бөлтүрүк, 2000ге чукул чөө атылган. Мергенчилерге 5 миллион сомдон ашык сыйакы төлөнгөн. Өзбекстанда TikTok баштаган бир катар социалдык тармактар иштебей калды. Буга жеке маалыматтар тууралуу мыйзам бузуу себеп экени айтылат. Ага ылайык маалымат жана телекоммуникация жаатында көзөмөл жүргүзгөн мамлекеттик инспекция Twitter, TikTok жана ВКонтакте жеке маалыматтарды бузган тармактардын реестерине киргизилгенин билдирди. Өзбекстандын аймагында бул ресурстарды колдонууга кемчиликтер аныкталып, бүтмөйүн чектөө киргизилет деп билдирген мекеме. Бир нече күн мурун өлкө президенти Шавкат Мирзиёев TikTok тармагындагы блогерлердин Амир Темир менен Алишер Наваини эстеликтерине шек келтирген видеолорун сынга алган айтылат. Коңшу өлкөдө 2019-жылдын октябрында жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамы күчүнө кирген. Анда жарандар тууралуу жеке маалыматтарды өздөрүнүн уруксаты менен гана чогултууга болоору жазылган.